Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын Токтогул районундагы номер 52 жатак кабагында быйыл соттолгондор үчүн жатаккана, ашкана оңдолуп, төшөнчүлөр жаңыртылды. Аталган мекеменин жетекчиси Нурланбек Аскаровдун айткандарына караганда, бул аракеттер чарбачылык иштерден түшкөн каражатка жасалууда. Өткөн жылда мекемеге пескоблок чыгаруучу жабдуу коюлуп, анда күнүнө 400-500 блок чыга баштаган. Аны сатып алууга кардарлар көбөйгөн. Ошондой эле райондун Тоолук деген айылында аталган мекеме бал чарбасын уюштуруп, 50 бал челек коюшкан жана 1 тонна бал алышкан. Жатак абакта мындан сырткары балык чарба уюшулуп, форелдин 5000 чабагы кое берилген. Мындан тышкары мекемеде айыл чарба жерлери өздөштүрүлүп, 15 гектар жерге картошка айдалып, өткөн жылда 50 тонна картошка, 1,5 тонна эт Жалал Абадтагы 10-чу мекемеге тапшырылган. Бул жерде соттолгондор иш менен камсыз болуп, 3,5 сомго чейин айлык акыларын алышат. Официальный приказ менен бөлүнүп полида иштегендерге айлык чыгат бизден. Зарплата берилет бардыгына. Анан бул адамдардын жарымы жеке келишимге чыгып кеткендер бар. Алар дагы келип ошол эң баягы чөп чабык башкаларына келип жардам беришет. Калганы ушу бөлүнгөн балдар бар, 5 бала бөлүнгөн талага. Дарбыздын өзүнө. Ошол балдар эмгектенет, эмгегине жараша айлык акын алышат. Ал эми жазаларды аткаруу мамлекеттик мекемесинин Таластагы номер 39-чу мекемесинде да өздүк мал чарбачылыгы уюштурулган. Учурда сүт багытындагы 4 саан уй, 10 кой бар. Андан тышкары Өзгөрүш айылында 7 гектар жерге төө бурчак жана Маймак айылында 8 гектар жерге төө бурчак, 5 гектар жерге чөп эгилип өстүрүлүүдө. Ушул жылдын 20 майынан баштап чийки кыш чыгарыла баштады. Эркиндиги чектелген 3 адам иш менен камсыз болушуп, эмгек кодексинин негизинде маянасын алып иштеп жатышат. Талас областык жергиликтүү ишкерлер жана уюмдар менен сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп, алардын колдоосу менен жашылдандыруу максатында 60 түп кара өрүк, 50 балаты отургузулган. Бизге бөлүнгөн жерлерди бүт айдап себелерин даярдап бүтүн иштеп атабыз. Андан тышкары бу жерде ошо мекеменин инфраструктурасын оңдогонго бүт өзүбүздүн иштерибизди жүргүзүп, өзүбүздүн башка булактардан каржылоолорду карап издеп, бүт строительный иштери жүрүп жатат.